Балыкчы шаарында 2025 жылдын 19 майында башталган үй бүлөнү жана өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо максатында өткөрүлүп жаткан жумалык ийгиликтүү жыйынтыкталууда. Жумалыктын расмий ачылышы 19 майда Чыңгыз Айтматов атындагы номер 5 мектепте өтүп, анда зомбулуктун алдын алуу боюнча маалыматтар жана маанилүү билдирүүлөр айтылган. 21 май күнү Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүндө жана 20636 аскер бөлүгүндө ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Бул иш-чараларга 200дөн ашуун мектеп окуучулары катышып, укук коргоо жана аскер кызматкерлери менен жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. 23 майда Толстой атындагы номер 1 орто мектебинин спорт залында өспүрүмдөр арасында спортту жайылтуу менен бирге алардын укуктары жана коопсуздугуна коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган көңүлдүү старт эстафета оюндары өткөрүлдү. Ал эми Сапарбек Касманбетов атындагы борбордоштурулган китепканада улуулардан учкай кеп аттуу тегерек стол уюштурулуп, андагы талкуу зомбулуктун себептери жана алдын алуу жолдоруна арналды. 2025 жылдын 19 май 24 май күндөрү Балыкчы шаарында үй бүлөлүк зомбулукту, анын ичинде жаш өспүрүмдөр арасындагы зомбулукка каршы профилактикалык жумалык өткөрүлүүдө. Бул иш-чаралар Ысык Көл облустук прокуратурасынын демилгеси жана Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колдоосу менен уюштурулууда. Жумалыктын алкагында ата-энелер, мугалимдер, студенттер, окуучулар жана тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилери, кызматкерлеринин катышуусунда спорттук иш-чаралар өткөрүлүүдө. Атап айтсак, волейбол, футбол, баскетбол, тегерек столдор, флешмобдор уюштурулуп, ийгиликтүү жыйынтыкталууда. Окуучуларга зомбулуктун кесепеттери түшүндүрүлүп, ар бир жасалган зомбулук жазасыз калбасы белгиленди. Прокуратура мындай алдын алуу, түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз улантат. Жаштардын жана мектеп окуучуларынын катышуусунда мэриянын алдында флешмоб орун алып, үй бүлөнү жана өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо жумалыгы жабык деп жарыяланды.